Кадырман эле көрүүчүлөр, жалпы Сары Өзөн чүй тургундарын жана ошондой эле республиканын бардык өнөр сүйгөн адамдары десек болот, алардын ошол кубанычы ташкындап, кубанып турган маал десек болот. Анткени бүгүн ушул Шаршен Терменчиков атындагы Чүй облустук музыкалык сатира жана драма театры бүгүн ачылуу алдында турат. Көптөгөн жылдар бою бул театрга ошол эмгек жумшап ушул театр ачылса экен деген көптөгөн сөздөр аруак айтылып келген болчу, бирок бүгүн дал ушул күн, күткөн күн келди десек болот. Андыктан бүгүн ушул театрдын ачылуу аземи премьера менен ачылган турат. Андыктан ушул театрдын жалпы ишмердүүлүгү, учурдагы абалы, негизи эле жаңы имарат тууралуу кененирээк маек куруу үчүн аталган театрдын актер актрисаларын биз студияга чакырып алганбыз. Анда келген конокторубузду тааныштырып өтсөк, Надырбек Калыбек уулу, Шаршен Терменчиков атындагы Чүй облустук драма театрынын актеру жана Жамалбекова Жазмина аталган театрдын актрисасы. Кутматаңыздар менен. Кутматаң. Жалпыбыздын кубанычыбыз тең болсун дейли. Анткени ар убак, ар дайым ушу бизге коңшулаш жерде жайгашып турганда дагы ушул теманы көп козгочу элек, көп учурда айтчу элек. Сіздер жетекчиликтер, улуу актерлор бардыгы тең. Барбаган жерибиз, какпаган эшигибиз калган жок. Бирок үнүбүз акыры жетер деп жүрүп, жетти окшойт бирса. Жетти, акыры жетти. Күткөн күн келди. Эң сонунда эле. Мен чындыгында баягы мамлекеттик мекемеде башка жерлерде иштейбиз го, көпчүлүгүбүз. Анан кийин ишенбилик же болбосо башка иштесе көпчүлүгү баягы көңүлү жок. Эми кел деп атат жетекчилик деп келип иш кылгандарын көрүп калабыз да. Бирок сиздер ушул имаратты алгандан тарта ар бир жасалып аткан ишин кубануу менен, сүйүнүү менен жасап жатасыздар. Өзүңүздөр үйлүү болгондой эле болдуңуздар окшойт. Албетте. Чындыгында туура айтасыз. Буга чейин Чүй облустук театрыбыз Шаршен Терменчиков атындагы акыркы негизи эле 33 жылдан бери эле имаратыбыз жок эле жүргөнбүз. Буга чейин сиздердин каналдагы жамаатыңыздар менен барып бул маселе боюнча репортаж тарткансыздар, жаңылыктарга чыгарганбыз, көп маселе көтөрүлгөн, көп арманыбызды уккансыздар, угушкан элдер дагы. Анан ошол армандуу күндөргө бүгүн расмий түрдө чекит коюлган турат, расмий түрдө. Себеп дегенде бүгүн кечинде театрыбыздын ачылышы болгон турат. Барыңыздарды чакырабыз буюрса. Ошо күткөн күн келди. Сиз айткандай, театрыбызды колго алгандан бери баягы Кыргызда ремонт бүтпөйт деп коет го. Театрда деле ошол. Имаратты алганыбыз менен азыр кадрлар жетишпейт. Ошо эле артисттер, ошо эле кайра эле ролубузду ойносок кайра эле эме ошо тиги чарбалык иштерге аралашып кетебиз. Ошентип албетте ачылып чакты театрды түптөгү чөктү дагы көп эмгек, көп жумуш, көп тер коюлат окшойт дагы. Жакшы. Негизи болсо, эмне болсо да өзүңүздөрдүкү да. Эми мындан ары баягы эч ким эч нерсе дей албайт дегенде. Ал эми Жазмин айымдар бактылуу болду окшойт, Келгенден тарта театрга. Ошо азаптын баарын көрбөй калыштылар. Даярга келишти да. Даярга келишти. Баягы айтып коет го, сиздердин биздин муунду негизи силер эгемендүүлүккө даяр эле келип калдыңар депчи. Биз Советтер Союзун көрүп калдык, анан эгемендүүлүк эмне экенин билебиз дегендей болчу. Мурда тиги улуу мундагы агаларыбыз, эжелерибиз, ой, биздин убакта анан биз ушинтип жүргөндө, анан биздин көргөндү силер көргөн жоксуңар, биз талаалап жүргөндү көргөн жоксуңар десе, дешпиз биз ичибизденчи. Анан эми ошол сөздү биз айтат. Эми албетте улуу мун көргөнчөлүк кордук көргөн жокпуз. Эми аша чапкан. Азын олак көрүп калдыңыздар деген. Азын олак көрүп калдык. Көчүп конуп жүрүп калдыңыздар. Көчүп конуп жүрүп калдык. Себеп дегенде мындай да, артистке, актерго, артистке театрда иштеп, анан имараты жок болсо, сахнасы жок болсо, бул азаптын азабы эле да. Мынакей имаратыбыз жок деп, азыркы Чүй театрына да рахмат айтышыбыз керек. Алардын дагы үйүндө жашап жүрдүк, квартирант болуп. Мына ушундай эле сиздердин студияда болгон эле бир комнатабыз бар болчу. 2 лампочкабыз бар болчу. Ошонун ичинде бүт иш-чарабыздын баары өтчү. Репетициябыз ошол жакта өтөт, читкабыз ошол жакта өтөт, собраниябыз ошол жакта өтөт. 23 февраль, 8 март майрамдар ошол жакта өтөт. Бүт бар ошонун ичинде өтчү. Бүт бардыгы ошол жакта өтчү. Ошого карабай иштеп келдиңиздер. Расылык билдиребиз. Ал эми Жазмин айым, биз кечээ күнү ошол жаңылык иретинде жалпы көрүүчүлөргө дагы тартууладык элек. Айтматовдун чыгармасынын негизинде эрте келген турналардычы. Анан ошол жерден көрдүк, бирден бир башкы ролдо жараткан экенсиздер. Баарыбызга маалым болгондой, ушул
чыгармадагы Мырзагүлдүн образын, анан бул баягы сахнада чыккандагы эң алгачкы образыңызбы, негизги баягы ролду алганыңызда, же болбосо бул театрда, мисалы эми эң бардыгы биринчи да, ошол азыркы жаңы театрыңыздарда койгон биринчи образыңызбы дегендей. Ооба, саламатсыздарбы? Биринчиден, бул театрга келгениме меники 6 айдын жүзү болду. Буга чейин мен окуу жайымда гана ролдорду аткарып жүргөм, ал эми чоң сахнада чыгып, менин ойноп аткан эң алгачкы дебютум десем болот бул. Эң сонун бардыгы баягы жаңы нерседен болгон экен да, жаңы театр, жаңы спектакль, жаңы жер дегендей. Анан айтыңызчы, Чүй театры баягы маалымат иретинде 1 жыл мурун айтыла баштаган, өзүнө имарат берилет экен деп, кийинчерээк ошол Октябрь кинотеатрын өткөрүп беребиз деген маалыматтар болду. Анан сиздер келген маалдарда баягы процесс жүрүп баштаса керек, кызуу талкууланып аткан учур болсо керек. Анан ушул театр деле имараттуу болуп калды деп келдиңиздерби, же негизи театрда иштегиңиздер келип келдиби? Мен өзүм чындыгын айтсам, окуп жүргөн кезде, мындай окууну бүткөн кезде бардык театрлардан сунуштар түшөт экен да, анан кайсыл жакка барарыңды билбей, аябай кызыктай алат экенсиң. Бирок мен Көл театрына барам деп жүргөм да, башынан эле Караколдогучу. Анан ал театрга да барып иштеп көрдүм, бирок мурда бул Чүй театрын мен ойлочумун да. Ал кезде билбечүмүн да, мындай зданиясы бар эле, бир театр экен деп элечи. Анан билбеген учурда, анан кийин ошо Чүй театры деп мен өзүмдүн кураторум эжекем айтып калды. Чүй театры деп айтып калса, ал анткени Гүлайым Каныметова ошол Чүй театрында иштеп кетиптир да. Айтып калса эле, имараты жок беле депчи. Андан кийин спектакльдерди көрүп атып, ошо имараты жок турбайбы деп таң калып ошол иштешип атыптыр да, аябай деп. Чындыгында баягы көпчүлүктү таң калтыра тургандай жагдай. Чындыгында баягы Чүйдүн негизи эле Кыргызстандын негизги локомотиви болгон эң бир чоң областтардын бири, киреше жагынан да бардык жагынан десек болот, калктын баягы көпчүлүгү боюнча. Бирок ушул Чүй театрынын өзүнүн имараты жок деген нерсе баягы баарына имарат берип, өздөрү жок болуп калганда таң калыштуу нерсе да. Негизинен ушул облустук театрлардын бардыгында бар болчу да буга чейин имараттар. Негизи бардык областта бар. Бардык областта бар. Биз азыр фестивалдар болот, иш-чаралар болот театралдык, ошолордо Кыргызстанды кыдырып калабыз да. Бардык жерде эле шарттар менен, имараттар менен оңдолуп түзөлгөн, ушундай шарттар менен түзүлгөн. Анан чындыгында эле ушу Чүй жери өзү баягы малы жокко мал берген, тону жокко тон берген, ашы жокко аш берген деп айтылып келет го. Анан бирок айкөлдүк кылып, баарын айкөлдүк кылып, бирок өзүнө келгенде ушу театр кура албай, бере албай жүргөн да, чындыгын айткандачы. Анан чындыгында көбүбүз ушул нерсеге таң калчубуз да. Анан биз эле экенбиз бүт эле театрда ушу бир область, жөн эле область мындай биригип эле салып кое турчу жагдайдасыңар. Эмнеге ушуга каралбайт, эмнеге ушул маселе чечилбейт деп. Чындыгында бул маселеге баягы театрга, маданиятка болгон салкын мамиледин аркасында болуш керек деп ойлойм да. Эми театр эмне деген мамиледе болуп жүргөн болуш керек деп ойлойм. Анан өзүңүздөр байкап атасыздар, акыркы 2 жыл болуп калдыбы, 3 жыл болуп калдыбы, маданиятка басым жасала баштады. Маданиятка, маданият кызматкерлерине, жалпы эле маданиятка мындай салым мамилелер оң жакка боло баштады. Көңүл бурулар боло баштады. Азыр жаңылыкты ачсаң жакшы, көңүл жылытарлык маалыматтарды угуп калабыз. Себеп дегенде областтарда, региондордо ДКлар оңдолуп атат, маданият үйлөр оңдолуп атат, ушундай шаарыбызда театрлар салынып атат деп. Эми Учур театрыныкына жаңы здание беребиз деп. Ушундай жакшы жаңылыктар болуп атат да. Эми бул маданиятка ушундай жакшы мамиле болсо, жакшы болсо, бул коом өзгөрөт да. Коом жакшы жакка өзгөрөт. Баягы бир сонун айтылган сөз бар. Стадионго дейт, 1000 адам кирет, 1000 адам чыгат дейт да, стадионго. Театрга деле 1000 адам кирет дейт. Бирок чыкканда инсан болуп чыгат экен да. Личность болупчу. Коом негизи адам бир нерсе менен алек болбосо,
ал адам сөз бир нерсе менен алек болот да. Эгер коомду биз ушу маданият менен алек кылбасак, ушу театрга менен орто албасак, ал эл баары бир бирдекени көрөт. Ошол эле Моргенштернсин же жанагы бир ырчылар чыгып болот го, ошонун концертинен көрөт да баары бирчи. А эгер биз ага чейин эле ушу театр менен коомду тартып алсак, ал адам театрга кирип, баягындагы инсандык угуту өнүп, анан ошондой нерселерге эметпей калат да. Туура. Барбай калат. Анткени маданият коомдун жүзү деп айтылат да. Эгерде ар бир нерсеге маданияттуу көз караш менен карай турган болсо, кандай өлкө өнүгөт деп айтылат. Анан баягы бир жума мурун тагыраагы ушул Бакен Кыдыкеев атына жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси менен баарлашканыбызды айтты да. Биз ушул чүй театр менен бирдей эле сүйүнүп атабыз. Керек болсо алардан көбүрөөк сүйүнүп атабыз десек болот, окшошот болуш керек дейт. Анан себеби десем, албетте биринчиден өлкөбүздө баягы театр дагы ачылды, дагы бир зданиябыз бар. Кааласак биз ал жака барып коебуз. Баягы көчмө, жылы отурганга баягы жакшы мүмкүнчүлүк болду. Экинчиден имаратыбызды бошотуп берди дегендейчи. Анткени ушул баарыбыз билгендей ушул Тюз театрында көптөгөн баягы түзүлүп коом уюм болуп калып эле анан көпчүлүк ушул жака барчу эле го. Мисалы Манас театры өз алдынча алар чоңдогон театрды салды. Буюрса быйыл алар ачылышын дайындап атат. Маселен сиздер дегендей, анан кийин алар имаратты да толук кандуу өзүнө алды. Демек, чындап эле маданиятка көңүл буруу абдан эле жанданды окшойт салыштырмалуу. Жанданды. Болгондо да мындай руханий маданиятка да, ушул руханий маданиятка көңүл бурулуп атканы абдан чеке жылтат да. Эми дагы жакшы жаңылыктарды күтөбүз албетте. Дагы баягы мурун бизге имарат эле берип койсо жакшы болот эле дейбиз. Анан имаратты алабыз да. Анан алгандан кийин дагы бир маселе чыгат да. Көрсө бул имаратка деген кадр керек турбайбы? Анын кароолчусу болуш керек экен. Бир имараттын 3-4 уборщицасы болуш керек экен. Анан ушинтип маселе чыга берет экен. Анан мисалы мурда бизге имарат берип койсоңор десек, азыр эми бизге штат берип койгула деп барып атат жетекчилер ушундай. Эми ал маселелердин баары чечилет деп атышат, оң жакка чечилет деп атат. Ушул кыскасы жакшы жаңылыктар болуп атат маданиятта. Жакшы. Ал эми Жазимин айым баягы көпчүлүк учурда мисалы сахнага чыккан бул өзгөчө бир толкундоо, керек болсо парашюттан секиргенге чейинкидей адреналин тартуулайт деп айтылат го. Анан сыңар ошол кечээ жакында көрүп келдик. Көпчүлүк учурда баягы мындай салыштырмалуу түрдө айта турган болсок, Орто Азиядагы бирден бир эң мыкты театрлардын сап башына турган бул опера балет театрыбыз биздин. Ошондой эле мурунку СССР мамлекеттеринде Москвадан кийинки эле көлөмү жаатынан, жасалгылоо жаатында экинчи эле орунда турган ушул биздин театр деп, опера балет театр деп айтып келебиз да. Анан сиздердин сахнаңыздар баягы ошонун бир аз кичиреги болсо дагы ошондой бир элес калтырды да, көрүнүшү, жасалгаласы. Чындыгында мыкты театрга келдиңиздер окшойт. Ооба, башында анчалык сезилген эмес да. Театрга келгенде мындай ремонт иштери болуп атканда анчалык билинген эмес. Ошол акыркы ремонт иштери бүтүп, сахнаны көрө баштаганда аябай сиз айтып кеткендей эле өзүбүз үйлүү болгондой, өзүбүздүн ата-энебиз бир нерсени алып келип мындай белекке бергенде сүйүнөбүз го аябайчы. Ошондой сезимдерде болдук. Бардык биздин эжекелерибиз, агайларыбыз менен кошо эле аябай сүрдүп аттык. Кандай сахна болбосун, эң башкысы биздин өзүбүздүн жеке имаратыбыз болду деп сүйүнөбүз. Эң сонун баягы көрүнүшү жакшы экен театрдын бардыгы тең. Анан буга чейин берилген айтты эле, бул кинотеатрга ылайыкташтырып салынган. Анан сахнасы жок, туура эмес келип калабы, көрүүчүлөргө кандай бир ыңгайлык шарттар түзүп бере алышабы деген сыяктуучу. Анан атайын театр менен экөөнү бириктирип салгандай эле мага сезип калтырды кечээ күндө. Сиздергечи жалпы көрүүчүлөргө баягы бардык шарттары театрга ылайыкташтырылган эле экенби? Негизи бул башынан ушу кинотеатрга ылайыкташылган да. Биз азыр ошо сахнаны бир аз көтөрүп, анан бир аз бери чойдук да. Чыныгы театрдагы негизи арткы баягы за кулисам эме кенен болот, терең болот. Капталдары да кенен терең болот да. Анан ыңгайлашып иштеп атабыз чыгып. Көнгөнбүз деп коет. Көнгөнбүз. Мындан да тар, мындан да кичинекей жерлерге иштегенбиз. Азыр эң негизгиси биздин театрдын
эмнеси кыргыз драмадан бир аз кичинекей, бир аз эмес кичинекей, Чус театрынан чоң. Жалпы жалпы жакшы да, актер үчүн баягы ойногонго, баягы өзүнүн эмоциясын бергенге жакшы мүмкүнчүлүк бар чындыгында. Аябай тар эмес, аябай чоң эмес. Ушу бардык баягы чисто драматический искусствону тартылбай турган шартта да. Анан жайгашкан жери да жакшы жерде да. Жайгашкан жери да сонун. Имарат өзү да сонун, театрдай болупчу мындай. Мен эсимде экинчи, үчүнчү курсумда ошонго эле ушу Бейшеналиевада окуп жүргөндө актерскийде кыргыз драм ошол маалда ремонтко жабылган да. Бир 2 жыл, 1 жыл, канча жыл ремонтто. 3 жылга жакын убакыт болуп атат, 2 жыл 9 ай ушундай болду. Качан спектакль көрөбүз, качан ушундай ачылыш болот, качан бир баягы өзүң актерскийде окуп жүрөсүң, бирок бир спектакльдерди көрбөйсүң да. Кандай деп ушундай эмелер болчу да, толкундоолор болчу. Конечно, башка спектакльдерге башыбыз ошол эле моментте баягы кыргыз драмадан баягы малы бир коюлган спектакльдерин көрүп жүрчүбүз. Бир чоң спектакльдер көрсөк, бир театр көрсөк деп ушундай болгон да. Анан ошондо дагы кыргыз драма театрдын ремонту бүтүптүр. Анан спектакльдерди көрүүчүлөрүнө тартуулайт экен дегенди угуп, биринчи спектакльдин көрүп, ошол жака барып жаман сүйүнгөм да. Үйлүү болгондой сүйүнгөм да. Маша чапкандык болуп калбасын, чындыгында ушундай сезимдер болгон. Себептен баягы жаштык, баягы эйфорияда учуп жүргөн, баягы кесиптин баягы рахатын эми татып баштаган, кесип эмес, баягы ушу искусствонун дамын эмден татып ушу эйфорияга учкан учурларыбыз болот да. Ошол момент болчу да. О деп аябай толкундоолор болуп, бир эле койгон спектакль 5-6 жолдон көргөн учурларыбыз болуп, ушундай учуп күйгөн учурларыбыз болгон да. Анан ал учурлар бүтүп театрга келсек, имарат жок. Анан имарат берет деп жүрдүк. Анан акыркы жылдарда деле ушу берилбейби деп ушу үмүт өчө баштаган да. Болуп кала болбой. Себеп дегенде ушунчалык баягы үмүттөнүп алабыз да. Анан ошол үмүттүбүз таш капкандай эле болот да. Мындай кылт эткен нерсе болбой элечи. Анан бирок Кудайга үнүбүз жеткен экен. Акыры болду. Эми буюрса буга чейинки интервьюларда имаратыбыз жок деп ушундай арыз арманыбызды, моңубузду айтып келсек, эми бүгүндөн баштап ал темаларга чекит коебуз го. Деген санат спектакль жөнүндө сөз кылып. Баягы сиздердин театр репертуарды театрлардын катарын толуктайт деп ишенебиз алдыда. Буюрса буга чейинки койгон спектакльдериңиздерди койсоңуздар эле, баягы бир топ бар да, тажрыйба бар, артта баягы Казан бар дегендей, Алтын казына бар дегендейсиздердечи. Андан айтсаңыздар ошол премьера бүгүндөн башталат, болжолдуу бир марттын 10-12-сине чейин деп сүйлөштүк элек да кечөөнүчү. Андан соң премьера бүттү, андан кийин да башка спектакльдер тартууланабы? Ооба, буга чейин деле өзүбүз бул Чузда иштеп жүргөндө деле барсаңыздар керек, репортаждарды фойени эле театр кылып алганбыз да. Азыр күлүп калабыз, теги ал жерге бир 50-60-70 киши эле батчу да фойегечи. Анан кичинекей жерге ойночубуз. Анан тамашалап айтып калса, "О, ал кезде ойноп атканда эл батпай аншлаг менен өтчү." Аншлаг эл батпай. Көчө эмеге коридорго жетип каласыздар, фойеге чейин. Элдер туруп алып көрөт депчи, күлүп калабыз азырчы эсте болупчу. Анан ошол кезде деле жүрүп спектакльдер, жакшы спектакльдерди даярдап коюп турсай. Ошол спектакльдерди бар экен казынабызда. Анан ошол спектакльдерден арасынан тандап бир жакшы, азыркы тил менен айтканда жара турчу спектакльдерибизди эмеп койгонбуз, даярдап койгонбуз. Буюрса премьераны бүгүн берсек, марттын бир 10-доруна 12-лерине чейин берсек, катар ушу эрте жазда турналар менен. Андан кийин эле азыр Эльвира Борисовна деген да бир таланттуу бир режиссер айымыбыз бар, кыргыз театр арасында театралдар тааныйт. Ошол айым менен азыр Келиндер козголоңго деген спектакль даярдап атабыз негизи. Саид Ахматтын пьесасы. Буга чейин кыргыз театрларында, сахналарында көп эле коюлган. Биз да бул темага кайрыла дедик. Ушул спектакль бүтөр менен эртеңден баштап анын репетициясы башталат. Буга чейин эле болуп келген, просто акыркы бир жума, акыркы 10 күндө кайрыла элекпиз. Ал менен баштайбыз.
Анын премьерасы бүтөр менен эле андан ары эмегелер кетет, восстановлениялар. Шайтандын соту. Ушул боюнча суроо берейин дедим эле, баягы шайтандын соту бирден бир өтө бир керектүү темалардан болду окшойт, анткени көрүүчүлөр издеп калды. Бирок буга чейин айтылып өткөндөй эле өзүңүздөрдүн имаратыңыздар жок болуп, ар кайсы жерде болгон үчүн баягы көп адам көрө алган жок. Бир көргөн адам 1-2 жолу, 3 жолу көргөнгө чейин баягы кайра баргысы келгендер көп болду да. Анан бул коюлат да буюрса. Албетте коюлат. Коюлат, себеп дегенде шайтандын соту бул спектакль стационарный деп коет, баягы атмосферный спектакль да. Буга деген сахна болуш керек, буга деген свет болуш керек, буга деген баягы шарт болуш керек деген ушундай нерсени талап кылган спектакль да. Муну көчүп конуп кое турганга ылайыксыз да. Ылайыксызыраак да. Койсо болот, антип деле койсо болот, бирок элге баягы өзүнүн максатындагыдай эмоция тартуулай албай калат да. Ошондуктан ага дагы негизи жетекчиликтерден сураган, биздин баягы кат куржумубузга келген көп суроолор бар экен, ушу шайтандын сотун койсоң жакшы болот эле деп. Албетте бул спектакльди кайрылабыз, себеп дегенде ал спектакльде түбөлүк тема козголгон. Керектүү спектакль деп ойлойм. Албетте коюлат ал спектакль. Жакшы. Жезмин айым, ушул сиз тууралуу кененирээк маалымат берсек, жалпы көрүүчүлөргө баягы премьера деген сыяктуу тележаатында деле интервью берип аткандардан деле биринчилерден болуп атса керек, премьералардан. Ооба, мурда эми окуп жүргөн кезде болгон, 1-2 жолу ушундай эфирлерге, таңкы эфирлерге келип калгам. Театрдын кызматкери катары. Театрдын кызматкери катары, актриса катары биринчи жолу болот. Жакшы. Баягы чыгармачыл жолуңуздарды баштасак, көпчүлүгү ушул биздин искусство университетинен бүтүп келет, театр жаатына. Мен деген өзүм Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайды бүтүргөнмүн. Ал жакта 3 жыл окуп, анан ушул Чүй театрына кызматкер болуп келип калдым. Буюрса эми жогорку окуу жайды да улантып окуп жатам. Жакшы. Ушул актриса болуу кыялыңыз, максаттар эмнеден улам башталып кетти? Бул кыялым негизи кичинекей кезде бар болчу, бирок андай нерселерди мындай ойлоп коет экенсиң да, кээ бир учурларда. Тартынып, ооба. Ойлоп коет, анан башка эле кесипти аркылайм деп ойлогом да негизичи. Анан баары бир жан дүйнөңдү тартып ошол жака алып келет экен, эгерде мындай кааласаңчы. Ошон үчүн эгерде ошо мендей болгон жаштарга айтат элем, ошо эгерде жан дүйнөңүздөр ушул кесипти каалап атса, анда эч кимдин каршылыгына карабай ушул кесипке келсеңиздер болот деп. Жакшы. Кийинки жаштарга айтам дейсиз. Менден кийинки жакшы. Мисалы, маселе бүгүнкү күнү маданиятка көңүл бурулуп атат, айлык акы көтөрүлүп калды деген менен салыштырмалуу башкалардан төмөнүрөөк маданият кызматкерлериники анан жеке гана ушул маданият жааты менен бир эле сахна менен жүрүп, баягы жанбагы оорурга турат деп ар убак айтылып келет да. Же болбосо колдоп турган бирөө керек, же бизнес кылыш керек деген сыяктуучу. Анан сиздер келе ушул тармакка аралаш электе келе жатканда билдиңиз беле ушундай чын эле ушак түйшүгү оор экен, бир аралашкандан кийин кайра чыга албайт экенсиң, айлык акың көп деп айтылат, бирок аз эле экени тууралуу маалыматыңыз бар беле? Ооба. Негизи азыр жогоркуда айтып кеткендей эле, ошо мен өзүмдүн атам айтып калган, ошо 3000 айлыкты алып деп мурда көрүп угуп калышканда 3000 сом каяка жетмей келе деп, ой ата азыр көтөрүлүп калган 10 000 сом болуп деп коем. Анан өзүңүз айтып кеткендей эле ошол кичинекей айлык менен адамдар жан багып кетиши кыйын. Кошумча жумуш кылганга туура келет, бирок эми жакын арада ошо айлык маяна көбөйөт деген дагы жаңылыктар болуп атат. Буюрса эми жан дүйнөң каалап ушул нерсени каалап тургандан кийин бул нерсе мындай тоскоолдук деле келтирбейт деп ойлойм. Башка дагы шарттарын табып иштеп ушул жаатта өзүбүздү көргөзгөнгө дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ойлойм. Жакшы. Надыр мырза, негизи эми чыгармачылыкта бул башка да, мындай тузу өтө эле оор маданияттыкычы. Башка кайсыл гана иш болбосун, ал жакта кармай турган негизги нерсе бул айлык акы, же болбосо шарт, ушул нерселер да. Эгер болбосо, жок мен башка жерге кетип калам деп. Анан бул маданияттын биринчи кайсыл жагына аралашып алсаң эле болду да. Анан чыгышың оор болуп калат, кетишиң оор болуп калат башка адамдарда. Маселен бул эркек адамдар үчүн көбүрөөк эме болсо керек, көйгөй болсо керек. Анткени жоопкерчилик биз төрөлгөндөн тарта бар да. Биз үй бүлөнү багышыбыз керек. Жеке өз
баягы өзүңө жаккан иште эмес, ал эми баягы сени баккан иште жүрүшүң керек деп айтылат эмеспи бул тармакта? Ооба, эми айта берсең, баягы бул маданиятта жүргөн адамдар армандан башка эчтеке жок экен дебесин, бирок айтып коюш керек да. Баягы бир Эркин Эгембердиев деген агабыз тамашалап айтты эле. Айлык көтөрүлсүн, биздин качан айлык көтөрүлөт деп ушинтип маселе көтөрүп жүрүп, оора айлык көтөрүлдү деп эшикке чыксак, көрсө иште баары кымбаттап кеткен турбайбы дейт. Чындыгында азыр ошол кезде бир биз театрга жаңы кирип атканда айлыгыбыз 3,5 миң сом болчу да. Ал кезде Сиз көрүп калдыңыз ошол айлыкты? Ал кезде жол кире кымбат, арзан, тамак аш да арзан, ошого мындай жетип-жетпей ушундай эле болчу да. Азыр деле бир 10 миң сомдун тегерегинде болот, эми дагы апрелде көтөрүлөт деп атышат дагычы. Ошого дагы ушунча кошулат деп атышат. Бирок жашоо ошондой эле кымбат болуп кетти да. Мурункудан да кымбат, ошо берекеси жок беле ушундай болуп атат да. А бирок баягы жараткан, жаратманын ачка койбойт экен. Бирок баягы ырыскы келе берет экен. Мааракелерге барасың, кинолорго түшүп каласың, ошондон акырындан тиягынан биягынан келе берет да. Бирок эми маданиятка көңүл бурулуп атат, бирок мына башка тармактагылар деле 30-40 миң алган тармактар деле бар. Кудай кут кылсын, көтөрүлсүн. Ошентип көтөрүлөт го. Маданият кызматкерлер ток болсо, маданиятта жылыш жакшы болот да. Себеп дегенде мен айлык акым болсо, үйүм болсо, мен башка эмнени ойлойм? Мага эмне керек башкачы? Үйүм бар, айлык акым бар, жумушум бар. Андан көрүп мен кечке ролимди эле ойлобоймбу, мисалчы. Ачык эле айтып коюш керек, жакшырганда эмне? Азыр ушу имаратка жетебиз, жетпейбиз деп жеткенден кийин деле ушу айлык акынын, турмуштун айынан, жумушубузда деле эми аргастан баягы айымдар иштеп жүрөт экен, баягы күйөөсү баксат. Бирок кээ бир кызматкерлер кечишке туура келип атат да. Бар эмес, эми арасынан бар да ушундайчы. Бул деле ошо маданиятка баягы эмелер көңүл бурулар болсо, ал деле кетпейт эле да эч жаккачы. Албетте бу арманыбызды наалгандай болбойлу, бирок бул маселе айтылыш керек деп ойлойм. Туура. Чындыгында анткени баягы азыркыга да шүгүр, баягы көңүл буруу, мурунку менен калып калсак дагы эмне кылат элек деген жагдай бар да. Анын ичинде ушу маданият өкүлдөрүнүн арасында сиздер барсыздар, биз барбыз дегендей. Бирок мындан дагы жакшыраак эми азыр башында имараттарды башка нерселер чечип берип алса, дагы көтөрүлөт деген имиштер, сөздөр болсо. Буюрса өзүлөрүнүн деле убадалар бар экен, ушундай баягы биринчи ушуларды кылып алсак, андан кийин уже маданият кызматкерлеринин улам жыл сайын көтөрүлүп турат экен. Анткени бир эле театрды имаратты кылуу үчүн канчадан акчалар королуп жатат, Эгер ошонун баары айлыкка салына турган болсо, анда таптакыр башка кеп болмок дегендей. Чындыгында баягы Надыр мырза айтсаңыздар, кайсыл гана актер, актриса болбосун окуу жайды бүткөндө же болбосо ал баягы чыгармачылыкка аралашканда көптөгөн театрлардан сунуш түшөт экен деп айтып калбадыбы? Анан ансыңары мисалы сизге деле көптөгөн жерлерден сунуштар түшсө керек. Анан имараты жок, берилери күмөн болгон, айлыгы аз, Чүй театрында кармалып калышыңыздын себеби эмне болду? Негизи ар бир эле окуйбуз. Биздин мастерлерибиз болот, кураторлорубуз, агайларыбыз болот. Мен окуткан агай Эгемберди Бекболиев, кыргыз эл артисти. Ал агайыбыз айткан, окууну бүтүп атканда ушул театрга баргыла, Чүй театрына. Ушул театрга киргиле. Башка театрларга деле кирсеңер болот, бирок ушул театрга барып киргиле, себеп дегенде бара акыры бул театрга здание берилет. Ошол театрдын баягы жүзү болуп каласыңар, ошол театрдын костягы болуп каласыңар деп кеңешин берип, анан келгенбиз да. Чындыгында театрга келип иштеп жүргөндө деле баягы театрда жүрөбүз да. Кээ бир сунуштар болгон. Жетекчилер болбосо дагы баягы коллегалардан болгон. Ал театрга деген жакында здание берилбейт. 30 жылда берилбеген, эми берилмек беле деппи? Эми берилмек беле. Сен өмүрүңдө ошо имараты жок театрды өткөрбөйсүңбү? Биздин театрга кел, жетекчилер менен сүйлөшөйүн, мындай кылайын, тиндей кылайын деген баягы аябай көп болбосо да, кичине болгон да. Сунуштар болгон. Бирок баягы иште баягы үмүт өлбөйт экен да, адам өлмөйүнчөчү. Кантип ушу
ушул кесип тандабадан кийин ушул театрга ушу мамлекет болсок, өлкө болсок анан кантип көңүл бурулбай калсын, кантип ушу зданиябыз болбой калсын деп болбой эле баягы бирде мындай болуп, бирде тиңдей болот анан калганбыз да. Себептен Жазмина Бикеште айтып өтпөдү баягы өзүң сүйгөн кесиптен алек болсоң депчи. Чындыгында баягы ырыскы келе берет да. Жараткан жаратманы ачка койбойт да. Баягы өлбөгөн адамган алтын аяктан суу ичет деп бекер айтылбайт да. Андыктан ошол ырыскыбыз мол болсун дейли. Жалпы биздин көрүүчүлөрүбүз ошол Сары Өзөн чүйдү байырлаган ушул жерди жердеген жалпы көрүүчүлөрүбүз, анын ичинде ушул Борбор калаабыздын баардык тургундары, маданиятты сүйгөн, маданиятты тааныган, театрды жакшы көргөн адамдардын баардыгы үчүн бир кубанычтуу жаңылыктар болуп жаткан маал десек болот. Бүгүн Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук музыкалык сатира жана драма театры өзүнүн ушул эң алгачкы спектаклин жалпы коомчулукка тартуулаганы турат. Бул жака ошол жалпы көрүүчүлөрдү дагы чакырып жаткан маал. Андыктан келиңиздер ошол чакырык таштайлы, театрыбыз өркүндөп өссүн. Бүгүнкү күн өзгөчө күн, тарыктала турган күн. Анткени Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук театры имараттуу болуп биринчи спектакль тартуулады деп. Бул тарыхый күн да. Жылнамалардан башка нерселерден карай турган болсок дагы бул күндү негизги күн катары каттатышыбыз керек дегенде. Надыр мырза, анда сөз сизде. Чындыгында бул СТВ каналынын алып баруучусу Арген мырза айткандай эле бүгүн кыргыз театрында, маданиятында, Чүй театрында тарыхый күн, тарыхый дата. Себеп дегенде 2024 жылдын 27 февраль биздин театрыбыздын жана театрында алтын тамгалар менен жазылат деп ойлойм. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун Эрте жазда Турналар деген повестин негизиндеги спектакльди элге тартуулап театрыбызды ачкан турабыз. Бардык көрөрмандарды, көрүүчүлөрдү чакырабыз. Бүгүн саат 6-да жайгашкан жерибиз Чүй проспектиси 184. Баягы сөздүн көптүгүнөн эмес, азыгынан эмес, көптүгүнөн көп нерсе айта албай турам чындыгында. Эгер ушунун баары түш болсо, ойгонгум келбей турат чындыгында. Ушундай жагдайда болуп турабыз да азыр. Эң сонун. Ал эми ушул Надыр мырза айтып өткөн Эрте жаздагы Турналар спектаклинде баш каармандардын бири ошол Мырзагүл айым ошол жактан негизги образды жаратып жатат. Биринчи дебюту чоң сахнада десек болот. Ушул тууралуу жалпы көрүүчүлөр чакырып өтүңүз. Сиздерди бүгүн өзүбүздүн ачылышыбызга чакырабыз. Ошол спектакльди көрүп, өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөрдү байытып, азыктандырып кеттиңиздер. Бул чыгармадан негизи айта кетсем, көп эле акылды, көп эле нерсени жан дүйнөңө аласың да. Ошон үчүн бүгүн сиздерди саат 6-да биздин ачылышыбызга ошол спектакльди көрүп кетиңиздер деп чакырмакчымын. Азыр айта берсең, аны сөз жеткизип бүтө албайсың да. Аны көз менен көрүп, Миң уккандан бери көргөн да. Көз менен көрүп, өзүңдүн жан дүйнөңдү байытып кетсең жакшы деп ойлойм да. Театр сүйүүчүлөрүн чакырабыз бүгүн. Эң сонун, ал эми жалпы театр сүйүүчүлөрү, маданият ишкобоздору аталган спектакль бүгүндөн башталып, 12 мартка чейинки аралыкта узарат. Ар бир күнү премьера дегенде, андыктан ошол жалпыңыздарды чакырып өтөбүз. Балким бүгүн батпай кала турган болсоңуздар, эртең же болбосо бүрсү күнү сөзсүз түрдө келиңиздер дейли. Анткени көксөп күткөн 33 жыл аралыгында жеткен баягы Пушкиндин чыгармасындагы 33 жыл толуптур дегендей болуп, 33 жыл болгон соң имараттуу болуп жаткан ушул Чүй театрынын спектаклине көрүүгө барыңыздарды чакырып өтөбүз. Чындыгында баягы күтүү, үмүттөнүү бул мусулмандарга тийиштүү нерсе деп айтылат. Андыктан үмүттөнүп жүрүп жеттиңиздер. Үйүңүздөр, имаратыңыздар кут болсун дейли. Буга чейин Чүй театрынын имараты жок деген сөз бүгүнкү күндөн баштап чекит коюлду. Мындан ары Чүй театрынын имаратында боло турган спектакльдер тууралуу, премьералар боюнча, алардын чыгармачылык жаңы ийгиликтери тууралуу сөз кылабыз мындан ары. Ар убак эшигибиз ачык дейли. Биздин багытыбыз дагы, максатыбыз дагы ар убакта бир. Сиздер Сары Өзөн Чүйдүн театр болсоңуздар, биз Сары Өзөн Чүйдүн телеканалыбыз. Жаңылыктарды байма-бай көрүүчүлөр менен бөлүшүп туралы дейли.
Кадырман телекөрүүчүлөр, бизге келген меймандарыбыз Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук музыкалык жана сатира драма театрынын актер актрисалары болду. Ийгиликтер көп болсун, маданият ар убакта өнүгүүгө гана кадам алсын деп айткыбыз келет. Ал эми биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдыны көздөй улантабыз.